Журналист Нуржан Ташболот кызы Мирбек Атабековду иш-чарага келбей койду деп айыптады. Ырчы окуянын чоо жайын айтып берди. Журналист Нуржан Ташболот кызы социалдык тармактагы баракчасына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистине нааразы болгон билдирүүсүн калтырды. Анда Нуржан айым эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековду иш-чарага чакырганын айтат. Бирок ырчы эскерткенден кийин 3 саат күттүрүп келбей койгон. Мындан улам бир нече жолу продюсерине байланышып, ырчы менен сүйлөшө албай койгонун билдирген. Журналист Мирбек Атабеков эл аралык иш-чарага чакыруу алганына карабай жоопкерчиликсиз мамиле кылганын айтат. Ал эми бул боюнча Мирбек Атабековго байланышып окуянын чоо жайын уктук. Ал эже мени иш-чарага саат 17:00 чакырып макулдашканбыз. Кечинде саат 14:00 кел деген СМС билдирүү жазып жибериптир. Мен шаарда эместигимди, жетишпей каларымда, саат 17:00 барарымды айттым. Бирок менин билдирүүмө эч кандай жооп жазган жок. Чакырып жаткан адам бир убакытты айтышы керек болчу да, мага эч нерсе деп айтпагандыктан барган эмесмин. Болгону ошол дейт ырчы. Маалымат булагы Суперкежи сайты. Сайкал Садыбакасованын жаңы клиби жарык көрдү. Ырчы Сайкал Садыбакасованын ырына жаңы клип тартылды. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына маалымдады. Жан кызым аттуу ырымдын клиби да жарыкка чыкты. Клиптин көркүн ачкан актер, актриса эжелерибизге да ыраазычылык билдиремин деп жазды ырчы. Көрөрмандары ага жакшы пикирлерди калтырып, ийгилик каалашууда. Маалымат булагы Барометр Кежи сайты. Мирбек Атабеков атасынын 60 жылдыгына арнап Куран окутуп туулуп өскөн айылына концерт койду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков 25 июнда Таластагы Жонарык айылына концерт койду. Бул концерттик иш-чара атасынын элесине арналып уюштурулган. Атам Бообек Атабеков 27 жашында каза болгон. Жаш экенине карабай, райондогу маданият тармагында иштеп элге кызмат кылган. Бүгүнкү күнгө чейин айылыма барып калганымда атам тууралуу жакшы сөздөрдү көп угам. Ал тирүү болгондо быйыл 60 жашка чыкмак. Мындан улам атама Куран окутуп, айыл аксакалдарынан бата алдык. Ал эми кечинде тургундарга концерт койдук. Иш-чара абдан жакшы өттү. Мындай концерт болгон эмес. Элиме, мени колдоп келген чыгармачылыктагы кесиптештериме, классташтарыма, агаларыма ыраазычылык билдирем дейт ырчы. Концертке Райхан Абдувалиева, Нурлан Насипбек Исраилов, Өмүрбек Андарбеков, Толгонай Арзыкеева конок катары келип ырдашты. Ал эми иш-чарада Канай Анаркулов алып баруучулук тизгинди аркалаган. Маалымат булагы Суперкежи сайты. Кайрат Нуртастын жубайы, күйөөмдүн жанындагы сулуу кыздар бир күндүк. Казакстандын мега жылдызы Кайрат Нуртастын жубайы Жылдыз Абдукаримова жолдошу менен жетелешип, кучакташкан кыздарга баа берип, аларды бир күндүк деп атады. Бул тууралуу ал жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде айткан. Жылдыз Абдукаримова күйөөсүн ашкере кызганбай турганын айткан. Анткени жолдошу кызганууга эч кандай себеп бербесин, өзүнүн сулуулугуна ишене турганын билдирген. Күйөөмдү такыр кызганган эмесмин. Мындан кийин да кызганбайм. Кайрат мени эч качан алдаган эмес. Кымындай дагы шек жараткан эмес. Мындан улам мен ага толук ишенем. Ооба, клиптеги сулуу кыздар менен тартылат, бирок менин сулуулугум алардан кем калышпайт. Силер кыздарды менден жаш деп жатасыңар. Мен кыздардын жаштыгына эмес, чыгармачылыгына баа берем. Кайрат менен клипке тартылган кыздар жолдошумдун чыгармачылыктагы кесиптештери. Клипке тартылуу алардын жумушу. Кыздар бир күндүк, 1-2 сааттык эле. Андыктан мен аларды атааңдашым деп эсептебейм деген ал. Буга чейин социалдык тармактарда казакстандык ырчылар Кайрат Нуртас менен Кошмат Жолдубаева кол кармашып баскан видео тарап кызуу талкууга алынган. Кайрат Нуртас менен Жылдыз Абдукаримованын ортосунда Сезим, Алау аттуу кыздары жана Нарул, Хан деген уулдар бар. Маалымат булагы Суперкежи сайты. Эламанды ырдап Ибрагим Жунусовду сүйүнткөн Самара Каримованын Ташкенттеги концерти аншлаг менен өттү. 25 июнда Ташкент шаарындагы Мукими атындагы мамлекеттик музыкалык драма театрында ырчы Самара Каримованын жеке концерти аншлаг менен өттү. Эки мамлекеттин ынтымагы үчүн өткөн концертти оркестр коштоп турду. Ага Кыргыз өлкөсүнүн Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов дагы катышты. Ырчы Ибрагим Жунусовдун Эламан аттуу ырын аткарганда элчи кубанганынан ордунан туруп, кол чаап, кубаттап жатты. Самара Каримова өзбекстандык Азатбек Назарбеков, Батыр Кадыров өңдүү ырчылар менен дуэт аткарды. Кыргыз жана өзбек тилиндеги ырлар жаңырган концертте көрүүчүлөр да бийлеп турушту. Ырчы Суперинфого берген маегинде Ташкенттеги концерттен кийин Өзбекстандын Манас айылындагы туугандарга концерт коюп барам деп айткан. Маалымат булагы Суперкежи сайты. Ырчылар Урмат Усенов менен Неленан жанымда бол чыгармасы суперхитке кошулду. Суперкежи порталынын медиа портал бөлүмүндөгү суперхит долбоору кыргыз эстрада ырчыларынын видеоклиптерин колдонуучулардын сынына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип электен өтүп, ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат.
Аптанын шаршемби күнү добуш берүү токтотулуп, кайсы видеокомпозиция канчанчы орунда экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алган клип суперхиттен четтетилип, анын ордуна жаңы ыр толукталат. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордуна жылдыздуу түгөйлөр Урмат Усенов менен Нелянын «Жанымда бол» чыгармасы кошулду. Чыгарма түгөйлөрдүн жазында өткөн жеке концертинде көрөрмандарына тартууланган. Маалымат булагы Супер KG сайты.